Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Западныйдан Кулатов 19 дарегинен сатыла турган 3 бөлмөлүү ремонту сонун болгон квартира жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Көрпө төшөгүңүздөрдү алып келип эле жашай бересиздер. Ремонту сонун экен и 100% буюм тайымдары калат сиздерге. Сквозной планировка, күн тиет, техпаспорт колунда. Эми дарегин жакшылап түшүнүп алыңыздар. Западный болуп калат. Кулатов 19. Серия 105. Сатылуучу квартира мына биринчи подъездде, биринчи этажда жайгашкан. Так. Анан домдун алдыдагы кенен. Байкаңыздар, парковочный место боюнча маселе жаралбайт. Бул жактарга машинаңыздарды токтотуп кое бересиздер. Анан шаарды билбегендер үчүн мына жакта Кулатовдун өзүнүн мечити бар. Мечиттин эле жанында Кудай буйруса жашап каласыздар. Мектеп, садиктер, мына жак садик. Мына домдун артында болсо мектеп бар. Кыскасы мектеп, соцобъект, садик, мечит бардыгы жаныңыздарда да. Мына биринчи подъезд, биринчи этаж. Мына ушул квартира сатка чыгып аткан кези. Көрдүңүздөрбү? Чыйпаңыздар көргөзөйүн. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 3 бөлмөлүү сквозной болгон сонун квартирага дагы келип калдым. Квартирабыз биринчи этажда жайгашкан. Бул жак негизги кирүүчү эшик, албетте эле эшикти ачып кирип келе бересиздер. Так. Суу, свет, газ, отопление бардыгы центральный. Бардыгы центральный, достор. Техпаспорту колунда, ипотека жолу менен деле алсаңыздар болот. Уютный, жаман жакшынакай квартиралардын бири экен. Азыр конок бөлмөдөн обзорду баштай берейин. Негизи мына жак балкон болчу, ачып туруп чоңойтуп койгон. Негизи ушундай жакшы туугандар, болбосо балкон каралбай эле калып кетет да. Лучше ачып комнатаны чоңойткон эң жакшы варианттардын бири. 1-2 батарейка коюлган. Айнектер пластик. Күн тиет. Күн тиеби деп көбү сурайт да. Күн тиет. Чымын-чиркей чаң нарак берактары кирбеш үчүн ушундайларды коюп койгон. Бул барыңыздар билген конок бөлмө. Конок бөлмө. Буюм тайымдардын 100% сиздерге калат. Ооба достор, 100% сиздерге калат. Эч нерсе алып кетпейм дейт. Прям бардыгын калтырып кетет экен сиздер үчүн. Так, эми жүрүңүздөрчү. Мына комнатадагы башпагайлы. Бул батарейкалар коюлган, пластик айнек, решеткалар менен. Анан бул жак детский комната. Кече клинингде иштеген кыздарды чакырып уборка кылдырып эле. Бир аз лампочкасын чойгулап коюптур. Ошол себептен азыр жаңы лампочка коюшум керек деп эси мага маалымат берди. Ошол себептен комнатасы бир аз караңгы болуп турат. Тура түшүнөсүздөр. Бул жактан чыгабыз и бул жакка киребиз. Бул жагы негизи спальный комната болот, билесиздер. Батарейкалар коюлган, стояктар жаңы. Так, мына шкафтар жасалган, размерине ылайыкталынып, булар баары калат. Мына жакка төшөктөр жийип койгон, айнектери пластик. Күн эки тараптан тең тиет, ошону жакшылап эске алып алыңыздар. Эми кийин келип деле көрүп кетесиздер. Телефондо бүтө турган иштерден эмес. Так, спальныйдан чыгабыз. Вложение кылыштын кереги жок. Кудай буйруса келип эле жашай бересиздер. Мындай кире бериштери дагы кафель. Жууп тазалаган оңой болот, билесиздер. Мына жак кладовканын местосы болчу, азыр алып, мындай кенен сонун кылып койгон учуру. Эми кухняга кирели. Жеңелерибиздин офиси деп коем. Гарнитурлар бүт бардыгы жаңы, таптаза. Стиралкадагы эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Көрпө төшөгүңүздөрдү алып келип эле, Кудай буйруса, жашай бересиздер. Көрдүңүздөрбү? Так, эми жүрүңүздөр. Санузелдерди көргөзүп, анан баасын айтайын. Санузелдин отдельно раковинасы бар, кол чайкаганы. И мына жака өтүп келсек, душ. Бардыгы даяр. Эми баасын айтайлы. Канча дей турган болсоңуздар, $82,000 бул квартира бааланды.
бул айтылыш баасы төшүрүп берет. Эсинин номерин жаздым, ортомчусу жок. Прямой эле хозяин менен сүйлөшө бересиздер туугандар. Аракетти кылыңыздар. Так.